Арыңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. 160 жыл жашагыңыз келеби? Ошондой жашка жеткиңиз келсе, кызыктуу нерсе болуп тур да. Мисалы үчүн ошо ШОСто 2025-жылы микрофонду өчүргөн унутуп калышып, Си Цзиньпиндин, Владимир Путиндин жана Ким Чен Ындын сүйлөшүүлөрүн кокусунан угуп алышыптыр да, ошо журналисттер, ар кайсы өлкөлөрдүн өкүлдөрү. Ал сүйлөшүүлөрүндө ошо мындай орусчадан корейчеге, корейчеден кытайчага которуп атып, ошо котормочулар ушундай нерселерди сүйлөшүп алышыптыр да. 160 жылга чейин жашаса болот деп айтып атыптыр Си Цзиньпин. Ошо эгерде ички органдарды алмаштырып турса, дейт, карып калган органдарды керектүү түрдө кан куюп турса, дейт, 160 жашка чейин жашоо мүмкүн деген ойлорду айтты да. Ошондой нерсе болуп жатат. Бүгүн геосаясий талаада кандай жаңылыктар? Негизи Украинады аракеттери кандайдыр бир фламинго ракетасынын аркасы менен ийгиликтерге жетишти. Алар деген Орусиянын НПЗларына соккондон кийин Белоруссиядагы НПЗге жана башка ошо Ямальский крест деген НПЗлар бар. Ошол Ямальский крестке соксо такыр жаман болот да Орусиянын иши. Анткени ошол жерден бүт ошо Орусиядан өткөн түтүкчөлөр, нефть жана газ алып барчу ушул жерден кайчылашат да. Бирок ошонун тегерегин жанчып атышат фламинголор менен, башка дрондор менен. Москвада бензинге багы кымбаттады. Бензин кымбаттап атат, рубль аз-аздан да кыймылдап атат баягы биржалардан. Анан албетте бул нерсе эмнени көрсөтүп атат? Орусиянын ушу күздүк чабуулу кичине басаңдай баштады окшойт. Ийгиликтүү болбой калды. Покровскийди эмгичекти ала элек. Покровский мына алабыз деп атып токтоп калды да. Ошол жерден аябай катуу салгылаштар болуп атат. Дал ошондой эле Орусиянын аскерлери ошо Днепропетровск аймагына кирди эле. Кирген бойдон эмгичекти андан алдыга жылай электи, токтоп калды. Бир четинен 200 000 киши армия турат чек-аранын жанында. Аз-аздан согушка киришип атышат. Бирок логистиканы жанчып атат украиналыктар. Кандай болбосо да, жеңилсе да, артка качса да, кичине тиштенип, аябай кызуу токтотуп атышат да Орусиянын аскерлери. Бирок ошо баягы согуш ачкан өлкөлөрдүн же болбосо ошо диктатордук клуб деп коет, же болбосо ошол өлкөлөрдүн сөзү менен сүйлөсөк, ошо ШОСтун өлкөлөрүнүн сөзү менен сүйлөсөк, көп полярдуу дүйнөнүн альтернативдик, ушундай башка тараптык көз караштагы мамлекет башчылар түбөлүк жашайбыз дейт да. Анан ошо боюнча кичине мен деген эме чымчыкты сойсо да касапчы сойсун деп, ушу бүт маалыматты албетте атайын тиешелүү мекемелерден тактап алууңыздарды суранам. Анткени мен геронтолог эмесмин. Геронтолог деген балдар, ошо адистер, же балдар, кыздар ошол каарылыкты жана каарылыкты токтотуу маселелерин чечет да, илимин изилдешет. Бирок жалпысынан муурдатан бир кызыгып жүрөм, угуп жүрөм, талдап жүрөм. Мындай кичине эмне экен, кандай экен деп кызыгып, албетте окуп коюп, карап коюп видеолорун. Геронтология боюнча эмне болуп атканын көрүп атам да. Азыркы акыркы күндөрү мисалы үчүн ошол ChatGPT OpenAI компаниясынын негиздөөчүсү Сэм Альтман GPT-5B деген ушундай системаны түздүк дейт, окумуштууларга колуна бердик дейт, карматтык дейт, жана ошол нерсе баягы каарылыктын сырын тапты дейт. Ошол каарылыктын сырына каршы гендик терапияны иштеп чыктык дейт. Эгерде колуңардан келсе дейт, дагы бир 15-20 жыл өлбөй кое тургула дейт, жашооңорду түбөлүккө узартабыз деп айтып атат да Сэм Альтман. Бирок ага чейин деле көп окумуштуулар ар кандай иш аракеттерди кылган. Негизи биздин карып кеткенибиз бул деген бизде гендерибиз бар. Гендерибиз узун жипке окшош, мындай жип чаташып мындай байланган. Жиптин учунда теломерлер бар. Ошо гендер кечке өзүн копия кылат адамдын организминин ичинде. Ошол карыган сайын же болбосо баягы теломерлердин учтары үзүлгөндө убакыт өтөр сайын адам карыйт да, эмки бөлүнүү, эмки копиялоо клеткаларды кичине узагыраак болуп калат, каталар менен болуп кетет. Ошентип анан адам карыйт да, анын органдары карый баштайт, баары карай баштайт. Ошон үчүн теломерлерди узартса, мисалы үчүн гендик терапия менен, же атайын диета менен, же стресс менен, бир кандайдыр бир спорт менен
адамдын жашоосу узарат экен да, жашарат кадимкидей клеткалар. Дагы бир ыкма ошо мурунтан бери генетиктер айтат, самурай ген бар дейт бизде. Ал ген бир кайсы бир убакта ошо клетка стресстин астында болсо же болбосо өтө көп жолу бөлүнсө, ошо клетка мутация болуп кетпесин деп күйөт дейт ошол ген. Күйүп туруп жашоону өчүрүп салат дейт. Ошентип баштап адам карый баштайт экен да. Ушундай эки бир мындай пикирлер бар геронтологдордун арасында. Бир ушул чычкандарды алып туруп, аларды ошо ген терапия кылып туруп, алардын ошо самурай гени же өзүнө өзү жанкечтик генин өчүрүп салышкан болчу. Ошондо чычкан 2-3 эсе өзүнүн жашоосун жашады да. Ошондой мындай тажрыйбалар бар, опыт, эксперименттер. Бирок массалык түрдө ал нерсе дарыга жете элек. Азыр болсо ошо эгерде карасак, дүйнө жүзүндө кайсы нерселер мындай иш жүзүндө колдонулуп жатат да, жашоону узартканга. Мисалы үчүн карасак, бул деген ар кандай дарыларды ичүү да, ошо метаморфин дегендер бар, рапамицин дегендер бар, ар кандай баттар бар экен. Ошол нерселерди ичсе, кичине адамдын жашоосу 1-2 жыл, 10-15 жыл узарышы ыктымал да. Эми ал боюнча тиешелүү маалыматтарды тиешелүү органдар текшерип окуп алган. Гендик терапия бар экен. Мисалы үчүн атайын ушундай даярдалган гендик материалдарды киргизсе адам денесине, ал деген жаңыртат экен да, ошо укол сайган жерлери, тегерегин, бүт клеткаларын жаңыртып, кайрадан жаңыча иштеп баштаганга түрткү берет экен. Бүгүнкү күнү дүйнөдө эң кымбат нерсе эпигенетикалык баягы же болбосо partial programming дейт, эпигенетикалык программирлөө деп айтса болот да. Лабораторияда, мисалы үчүн Дэвид Синклердин алар деген ушундай гендерди кайра CRISPR деген аспаптын жардамы менен, бул жаңы ыкма, ал үчүн Нобель сыйлыгын алышкан. Ошо батыш өлкөлөрүнүн окумуштуулары CRISPR жардамы менен гендерди кыркышат экен, гендерди тууралашат экен. Ушинтип тууралап туруп атайын кайра керектүү мындай абалга жеткирет экен, адамдын денесине киргизгенде гендер жаңыча иштей баштайт экен да. Ушундай нерселер жасады. Кытайда алгачкы жолу бүт дүйнө жүзү боюнча гендер боюнча ушундай тажрыйбаларга тыюу салынган. Тажрыйбаны алгач жолу адамга жасаган адамдар, бул окумуштуулар Кытайда жүрөт да. Кытайда бир окумуштуу ошо алгач жолу ушундай тажрыйба жасап көргөн. Жана ошон үчүн кийин анын аты өчкөн, анткени кайда жүргөнүн эч ким билбейт. Айтып атышат, аны Кытай өкмөтү атайын көзөмөлгө алып туруп, жабык лабораторияга тыгып салган дейт. Бирок ушундай дүйнө жүзү боюнча негедир ошо каарылыкка каршы жана гендик терапия боюнча тажрыйбаларды адамдын катышуусу менен ага тыюу салып атышат да азыр эмки чекте. Бирок негизи ошо дагы эң практикалык жүзүндө плазмаферез колдонулат экен, же болбосо плазма алмаштыруу дейт да. Анткени жаш адамдын, жаш аябай ден соолугу бекем, чын жаш балдар, кыздардын денесинде жаштык энзимдер бар дейт да. Ошол энзимдер кадимкидей денени жаңыртат дейт. Ошол эгерде генетикалык түзүлүш боюнча, кандын группасы боюнча сага донор жакын болсо, сен мисалы үчүн кары адам болсоң, ошол жаш баланын канын сага куйса, алмаштырып кес менен, бул жашоону аябай узартат экен да. Муну иш жүзүндө жасашышты, чын эле бул нерсе иштеп жатат да. Бирок ошондой донорду табуу оңой эмес да. Жана ошондой донорлорду тапсаң деле алардан макулдук алуу дагы оңой эмес. Ошон үчүн бул нерсе азыр бай адамдардын колунда. Бирок мисалы үчүн диктатуралык өлкөлөрдө ким билет, донорлордон сурайбы же сурабай эле ишти жасайбы билбейм да. Адам укуктары жок жерде донор тиешелүү мындай боло турган болуп калса, балким аны күч менен деле алып кетишет да. Мисалы үчүн балким күч менен канды бергенге мажбур кылышат, ким билет. Ошол диктатурлык өлкөлөрдө ар кандай болушу мүмкүн. Албетте фотобиомодуляция деген бар. Бул деген мисалы үчүн митохондрияларды кайра жандандырыш үчүн биздин адамыбыз, биз негизи биологиялык роботпуз да. Биз деген электроэнергия менен иштейбиз. Бизде электроэнергияны чыгаруучу станциялар бар, митохондриялар. Ошону лазер менен иш аракеттерди кылса, бул митохондриялар жаңыча иштеп, кайра клетканы иштетет экен да. Дагы мисалы үчүн азыр жаңы өңүп келаткан технология, бирок массалык түрдө баарына жеткиликтүү эмес. Бул деген 3D принтерлөө да. Мисалы үчүн органдарды, бир клетканы алып туруп, жаш баланыкын
принтердин ичинен аны өстүрүп салат экен, мындай клеткасын өстүрүп кадимкидей органды принтер менен басып чыгат экен да. Ошо басып чыгып туруп анан баягы кичине жашаганда кайра адамга салып коет экен эскирип калган органдын ордуна. Бул нерсе аз аздан болуп атат. Кулактарды принтерлеп жатышат, бөйрөктү принтерлеп көрүп атышат, өпкөнү принтерлегенди үйрөнүштү. Бирок калганын принтерлегенде жете элек да ал технология. Бирок акырындан жол алышты да, адамзат аны тажрыйбаларды өткөрүп турат. Сырткары бирок эң мындай иш жүзүндө иштеген нерсе, карлыкта ар айдаган нерсе бул деген жашоо тартиби да. Биринчиден адам эгерде тамакты тиешелүү түрдө ичсе, керектүү көлөмдө гана ичсе, жесе ашырбай, кичине ач карын болуп, ач карын сезип, ошондо жашоосу узаргандар бар экен да негизи. Бирок такыр эле катуу ач карын жүрүү начар да нерсе, андан тез ооруп өлүп калса болот. Кандайдыр бир баягы бир кезде ачка жүрүп, бир кезде күнүмдөгүдөй эле жеп тамакты, анан кайра ачка жүрүп, ошо интервалдык ачка туруп диета кармоо жашоону кадимкидей 10-15 жылга узартат экен. Анан эң кызыктуу дагы ошол ар бир адамдын денеси өзгөчө. Ошон үчүн атайын докторлор бүгүнкү дүйнө жүзүндө көп акча табышат, ошо геронтологдор. Алар деген ар бир адамга өзүнчө иш тартибин, жашоо тартибин байкап, сыртынан карап, диагностика кылып, анализдерин алып, өзгөчө мындай жазып беришет экен, кандай тартипте жашаш керек. Ошону карманса, дагы 10-15 жыл чын эле кошсо болот экен. Анан биохакерлик дагы мындай жолдомолор бар, баягы витаминдерди ичүү, коллагенди ичиш керек экен, витамин D, башка баягы эркин кислород алуучу май тамакты жебей, ушу балыкты жеп, орто деңиздик же болбосо средиземноморская диета деп коет, орто деңиздик тамак ашты ичсе, бул катуу, мисалы үчүн макарондор бар, Италияда чыккан, ошол эле баягы оливкалык май, балык, ушуларды жеп турсаң, ушундай тамак ашты көбүрөөк кармансаң, баягы интервалдык ачкачылык менен кошо жүргөндө, ошондо жашоо кадимкидей узарат экен. Орточо алганда ушундай диета менен жүргөн адам 80-90 жашка чейин мээси тунуп катары жашайт экен да. Анан эң акыркы дагы изилдөөлөр болуп кетти. Эң акыркы изилдөөлөр көрсөтүп атат, фитнес керек экен да. Элестеткиле, эгерде силер мисалы үчүн кары болсоңуздар, бирок чоң күч талап кылуучу машыгууларды кылсаңыздар, оордуктарды көтөрсөңүздөр, оор жумуш жасага турсаңыздар, бир күнүнө жок дегенде 1-2 саат, бул нерсе кадимкидей жашартат экен да адамды. Кадимкидей жашартат. Карыялар кадимкидей жаш баладай денеси жаш баланыкындай алып калат да. Бирок ал үчүн аябай чоң иш тартиби керек, күн тартиби керек. Абдан көп эрк керек да. Эрк баарына жете бербейт, анткени жашоодо стресстер көп. Эң негизгиси, кызыктуусу, стресстерден качыш керек экен да. Эгерде катуу стресске, жайыма позитивдик жашоого маанай болуш керек экен. ВВП өсүп атат жырга да. Сырткы карыз өсүп атат. ВВП эгерде өссө, сырткы карыз менен кошо, анда ВВПга баягы сырткы карыздын проценти туура келсе, эл аралык стандарт менен позитив да, жакшы. Акча жетпей атат, кымбатчылык болуп атат да. Ага куса болсоң тез өлүп каласың, тез карыйсың да. Куса албай, демек бул жерден дагы башкача иштеш керек экен. Акчаны көп тапканга дагы инвестиция кылыш керек экен, башка тармактарга да иштеп көрүш керек экен. Ушундай туура акыл менен иштеш керек экен, ички керектөөлөрдүн керек эместерин кыркып салыш керек экен. Ушундай жол менен барсаң, дагы ошо позитивдүү көз караш менен карасаң, баягы өлбөгөн жанга жаз да келет деп. Ошондо баары бир баягы ден соолук чындалат экен да, жакшы болот экен. Албетте, ушундагы маанайды кармоо, оптимисттик маанайды кармоо бул жашартат экен кадимкидей. Анан албетте, ушул теломераза деген, ошол теломерлерди узартуучу дарылар да чыгып атат акырындан, бизге жете элек, бай адамдардын колунда. Гендик терапиялардын Sirtuins деген бар, mTOR, FOXO деген. Бул деген гендерди жаңыртып, жанакы мен башында айтып кеткен нерсе, ошо атайын ыкмалар медициналык. Алар байлардын колунда, жалпы тарай элек, дагы эле кымбат. Сенолитиктер, сеноморфиктер, ушундай ар кандай дарылар дагы эле байлардын колунда.
ушу узартуучу. Эпигенетикалык мындай саат деп коет да, алгоритмдерди, ДНКнын алгоритмдерин караган ушундай атайын изилдөөлөр, анализдер бизге деле жете элек, бирок дүйнө жүзүндө бар экен. Ал нерселер көрсөтөт да кандай ылдамдык менен карып баратасыңар, силердин баягы генетикалык саатыңар канча жашоо сизге коюп коюптур. Ушундай нерсени азыркы күнү генетиктер аныктай алат. Бирок ошол анализдер дагы эле бизге жете элек. Бирок ушинтип аныктап койсо болот экен да. Кандай ылдамдык менен карып атам, кандай иш аракеттерди, кандай иш чараларды көрүш керек ошо карылыкты токтотуш үчүн. Мультиомика деген да бар. Геном, металлобом, микробиом, протеоманы ошо бүт анализдерди алган нерсе, жогорку биологиялык илим. Алар да бизге жете элек. Анан бүгүнкү эң акыркы тренд бул деген жасалма интеллекттин коштоосу да. Ошол жасалма интеллект силерге медициналык тараптан так доктор менен, тирүү доктор менен коштоосу менен кандай жашашты көрсөтөт, ошону менен жашаш керек экен. Бирок анысы дагы бышып жете элек да. Азыр бышып жатат жаңы. Бирок мен коркуп атам, бул нерсе аябай баалуу болгондуктан булар чоң акчага сатат окшойт да. Ким билет, эми дагы 10-15 жыл чыдагыла деп атпайбы, жашап тургула, рак оорубагыла, жашооңорду узартып беребиз деп атпайбы Сэм Альтман. Ким билет, балким ошондой болуп кетишет да. Ошондой дагы нейропротекция деген бар да. Бул деген мээни жаңыртуу. Бул деген CRISPR деген ушундай гендик терапия менен мээнин клеткаларын жаңыртканга ыкма пайда болушуптур да. Ошо мээ мындай да, адам качан карайт, качан мээси айный баштаса да, баягы айнып, баягы деменция болуп, мээде мындай баягы көңдөйчөлөр пайда болуп, унутчак болуп калганда нейродегенерация деп коет. Бул деген бүттү деген сөз да. 10-15 жылдын ичинде адам тазасынан, акылынан айнып, акыл азайган сайын денеси тез карып турат да. Ошон үчүн ошону токтотуш үчүн азыр дагы дарыларды темчекти таба элек. Бирок ага иш аракеттер болуп атат да, издеп жүрүшөт. Эгерде ошону азыр толугу менен ошо нейродегенерация CRISPR менен бүгүнкү алгачкы тажрыйбалар жасап атат да. Мээни атайын гендик терапия менен кайра баягы калыбына келтирүү. Ошол нерсе өнүксө, анда бул нерсе карылыкты кадимкидей токтотушу ыктымал да. Мисалы үчүн ошол эле Си Цзиньпин, Путин айтып атышпайбы, 160 жылга улантабыз жашообузду, түбөлүк бийликте болобуз деп. Болот. Бирок эгерде нейродегенеративдик баягы нерселер болуп кетсе, мээсине ушул дарттар, элестеткиле 160 жыл такта диктатор отурат, мээси айнып кеткен, бирок ден соолугу жаш баланыкындай да. Эмне болот анда? Айныган мээ менен эмне болот? 3-дүйнөлүк согушту башташат да. Анткени баарынын өзүнүн бийлигинди көрсөтөбүз, элди бириктиребиз, элди согуш менен бириктиребиз, сырткы душман табабыз, сырткы душманды коркутабыз, үркүтөбүз деп жүрүп, булар 3-дүйнөлүк согуш кылып ийиши да ыктымал болот да. Ошон үчүн ушул нейродегенеративдик иш аракеттер мээни калыбына келтирүү технология биринчи орунда турат да, азыр керек нерсе дүйнө жүзүндө. Ошого жол алышты, бирок бизде да окумуштуулар аз, сыртта да, дүйнө жүзүндө да окумуштуулар өтө аз. Алар ушул тарапта изилдөөлөр жүргүзүп аткан балдар, кыздар аябай көп акча табат да. Эгерде кыргыздардан чыкса, ушул геронтологдор ушул тармакка ой жүгүрткөн, илим иштерин алып барган балдар, кыздар айтарым, көп акча табасыздар да. Ушул тарапка азыр көп акча диктаторлор да, олигархтар да, миллиардерлер да акырындап чачып атышат да. Албетте акырындап ушул келечекте эң негизги 3 технология өсөт. Бул деген компьютерге мээни көчүрүү, роботтордун денесине мээни көчүрүү жана органдарды принтерлөө да. Ушул нерсе азыр өнүгөт. Персоналдык медицина өнүгөт. Анан албетте жашартуучу жана гендик терапияга жасаган клиникалар өнүгөт. Бирок ага чейин бизге ошо бул деген килейген акчада кайдан табабыз ал акчаны? Мисалы үчүн иш жүзүндө да, мен, сиз кантип биз жашообузду узарта алабыз? Бизге 3 эле ушундай ыкма бар. Чын эле жашоо узартуучу жана ошо акылдан айнытпоодон мындай кандай айныбай акылды узагыраак сактоочу жана арзан да. 3 эле нерсе бизге бар. Бул деген майлуу тамактарды 40 жаштан кийин азыраак жеш, мындай
аябай жакшы караш, эмнени жеп атасың түшүнүш, канча жесең ошончо күйгүзүш керек. Экинчиден оор фитнес керек экен бизге. Анткени оор фитнес жасабасак тез карыйт экенбиз. Оор фитнес мээни жаңыртат да. Бул деген 10-11 жылды, 15 жылды жөн эле кошуп коет жашоого. Жана стресстерден качыш керек экен да. Кандай гана маселе болбосун, эмне болбосун, дүйнө оңкосунан кетип атабы, чайкап атабы дүйнө жүзүн, биз деген ошо стресстен арылышыбыз керек. Жана аябай баягы анаконда деген удавтар бар го, мындай аябай сырткы келбетине эчтеке билгизбей ушундай жайын токтоо ушундай адамдар болот. Ошондой эмоционалдык абалга келүү да, аябай токтоо болуу, акыл менен иштөө жана эмоцияга алдырбай, стресске алдырбай жашоо да. Ошол 3 нерсени сактасак, нак жашайбыз да. Ошол 3 нерсени бизге сактаганга жардам бергендердин баары биздин досубуз. Ошол 3 нерсени бузгандар, алкоголь ичебиз, арак ичебиз, виски ичебиз, ойнойбуз, жыргайбыз, жайнайбыз, майлуу тамакты ишебиз, эч кандай спорттун кереги жок дегендердин баары биздин нак душмандарыбыз да. Жана настроение бузгандардын баары нак душмандарыбыз. Ошону түшүнүш керек. Жана ошо жакшы досторго көбүрөөк көңүл буруш керек. Ошо 3 нерсени кармаганга жардам бергендерге. Анда балким арзан жол менен эле анча көп акча кетирбей, тиги жаңы технологиялар арзандаганга чейин дагы бир 10-15 жыл жашаарбыз да. Оюңарды бөлүшкүлө, комментарийлерди жазгыла эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал, жол картасын жарып жолуңдай ишкердик сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал, жол картасын жарып жолуңдай ишкердик сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.